Ассаламу алейкум, мұсылман туугандар. Биз исламий дарыгер болобуз, Куран менен дарылайбыз. Биздин атыбыз Юсуф. Азыркы учурда медицинада көптөгөн ушундай айыкпаган оорулар келип чыгып атат. Мисалы, сахар, давление жана ошондой сыяктуу түркүн оорулар. Барып больницага барып диагнозун кой дешет, бирок диагноз койгон менен результат чыкпайт. Же болбосо түркүн диагноздор чыга берет да. Мунун баардыгы негизи сыйкырдан, көз тийүүдөн, руханий оорулардан келип чыккан оорулар ушинтип физический жол менен дарыласа результат чыкпайт. Ошол себептен муну только Куран менен дарылаш керек. Эгер антип дарылабай турган болсо, барып айыкпаган түркүн ушундай оорулар, сахар, опухоль, ошондой эле миома жана ошондой эле рак жана ошондой алап, псориаз деген түркүн сыяктуу оорулар келип чыга берет да. Мунун баардыгын тең алдын ала эмне кылыш керек? Алдын ала ошо Куран менен туура дарыласа, иншалла результат болот. Иншалла мунун баарын дарылап айыктырса болот. Эгерде кимде ким ушундай бир түркүн айыкпаган дарттарга чалдыккан болсо, бизге кайрылсаңыздар болот.